Assalamu алейкум туугандар, бөйрөк тууралуу сүйлөп бермекчимин. Ар 10-нчу адамдын бөйрөгү начар иштейт жана бул коркунучтуу статистика. Себеби бөйрөк начар иштеп баштагандан тарта организмди бир кыйла алсыратып коет. Бөйрөккө өтө олуттуу зыян алып келе турган эң чоң 3 себепти силерге айтып өтөйүн. Биринчиси жалпы суусундуктар. Жалгыз гана таза суу бөйрөккө жагымдуу таасир этет, калгандары бөйрөктү оорутат. Андыктан суу менен гана чектелүүгө аракет кылыңыздар. Кошумча чай ичсеңиздер болот. Аны дагы 2 сааттан ашык сактабаңыздар. Экинчи өтө олуттуу зыян алып келчү нерсе бул кондитердик азыктар. Айрыкча жаш балдарга табигый азыктарды берип тоюндурганы аракет кылыңыздар. Үчүнчү эң коркунучтуу себеп бул ооруну калтыруучу дарылар. Бир жылда 2 жолу ооруканага жатыш керек деген принцип жок, ага таянбаңыздар. Бирок 2 жолу текшерилсеңиздер болот. Бөйрөктү УЗИ кылдырып турасыздар, башка органдарды УЗИ кылдырып турасыздар, ошондой эле анализдерди тапшырасыздар. Бирок жатыштын кереги жок. Анткени ооруканага жатканда баары бир ооруну калтыруучу дарылар силерге берилет жана ал бүтүн организмге пайдасы да тиеши мүмкүн, бирок зыяны көбүрөөк болот. Ошондуктан ооруканага жатыштын кереги жок. Табигый шартта деле ооруну калтыруучу дарыларды өтө чоң зарылчылык болбосо колдонбоңуздар. Ошондо өзүңүздөрдү сактаган болосуздар. Анан ким бөйрөгүн текшертиш керек? Ошону айтып өтөйүн. Демек, сизде кант диабети же жогорку кан басым оорусу бар болсо, анда сөзсүз түрдө бир жылда бир жолу болсо дагы бөйрөктүн анализдерин тапшырып турушуңуз керек. Жыйынтыгын нефролог врачка болбосо терапевтке көрсөтөсүз. Кайсы анализдерди тапшырышыңыздар керек, мен төмөндө жазып коем. Анан сөзсүз түрдө УЗИ дагы кылдырасыздар. Дагы кимдер бөйрөгүн текшертсе болот. Эгерде сиз дайыма алсырап жүрчү болсоңуз, же болбосо заараңыз адаттагыдан көбөйүп калган болсо, айрыкча кечкурун суюктукту көп ичпеген болсоңуз деле заараңыз көбөйүп атса, анда бөйрөктүн анализдерин тапшырып коюшуңуз керек. Ошондо өзүңүзгө чоң пайда келтирген болосуз. Маалыматты өзүңүз үчүн баалуу болгон адамдарга жөнөтүп коюңуз.